Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы Азиянын чакырык кубогунда алтын утту. Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы Чолпон Атада өткөн Азиянын чакырык кубогунда алтын жеңип алды. Бул тууралуу Маданият министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт башкармалыгынан билдиришти. Команда жеңишке болгон жакшы эркти көрсөтүп, чечүүчү учурда 3 оюн катары менен жеңишке жетишип, жолугушууну жеңиш менен жыйынтыкташты деп белгилешти команданын машыктыруучулары. Манасчы Рыспай Исаков өзүнө берилген 2 бөлмөлүү батирди жаш манасчыга белек кылды. Социалдык тармактын колдонуучулары Манасчы Рыспай Исаковго кайрымдуулук фонду берген 2 бөлмөлүү үйдүн сертификатын жаш манасчы Нурбек Талантбековго белек кылганын жазышууда. Манасчы бул маалыматтарды астап соц тармактагы баракчасына төмөндөгүлөрдү жазды. Мага энчиленген батирди Нурбек Талантбековго байманам ташып аткандыгынан эмес, өнөр өз убагында баалансын деп белек кылдым. Анын келечегине зор үмүт арткандыктан учугубузду улап кетет деп ишенгендиктен белек кылдым. Дүнүйө кор болбойлу, байлык өмүрдүн өзөгү эмес дегим келди. Башкаларга дагы өрнөк болсун дедим. Биздин шакирттер биздей болуп тиричиликтин сазынан чыга албай калып, өнөрүн өксүтүп албасын дедим. Башка саясат жок, колдоо көрсөткөн бардык агайын журтка ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар деп жазган манасчы. Жогорку Кеңештин комитети Гүлнара Батырованын талапкерлигин жактырды. Бүгүн 5-сентябрда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети Гүлнара Батырованы саламаттыкты сактоо министри кылып дайындоого макулдук берди. Батырова министрдин милдетин аткаруучу болуп 23 августта дайындалган. Аны министр кылып дайындоо үчүн Жогорку Кеңештин макулдугу керек. 7-сентябрда Жогорку Кеңеш жыйынында 2 комитеттин чечимдери каралат. Абдикарим Алимбаев Зардалыга барды. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев бир нече жетекчи менен алыскы Зардалы аймагына барып, жергиликтүү жашоочулар менен жолугуп, көйгөйлөрүн угуп келген. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Алимбаев менен бирге облустун прокурору, УКМКнын облустук башкармалыгынын башчысы жана тиешелүү мекемелердин жетекчилери барышкан. Алар тоо бооруна түшкөн кооптуу делген Данги жолу менен жөө жетишкенин айтышкан. Зарылышың болбосо Зардалыга эмне бар деген сөз бар, бирок биздин зарыл ишибиз бар эле. Элди топтоп жыйын өткөрдүк, анда бир канча көйгөйлүү маселелер каралды. Зардалылыктардын негизги маселелери айылга өзгөчө макан берүү, кара белес жолун оңдоо, электр энергиясын жеткирүү, байланыш түйүнүн тартуу, селден кийинки суу каналдарын, арыктарын оңдоо жана башка социалдык маселелер экендигин Алимбаев. Облус жетекчиси белгилегендей, жыйын түнкү саат 20:00 чейин уланып, андан соң келген жетекчилерди ар бир үйгө бөлүп жаткырышкан. Тагыраак айтканда, ким кайсыл үйгө жатса ошол жетекчи түнөгөн үйдө бардык тараптан жардам берүү жагы тапшырылды, деди Алимбаев. Зардалы айылына болгон сапардын 2-нчи күнүндө ашуудагы сел алып кеткен жолдорду тиешелүү кызматтар менен көрүп чыгып, маселени чечүүнүн жолун талкуулашкан. Алимбаев дүйшөмбү күнүнөн тарта бардык жетекчилер айтылган маселелерди чечүүгө кирише турганын ишендирген. Облус жетекчиси Зардалы айылына барганда быйыл өрүктүн түшүмү мол болгонун байкаганын, ошону менен бирге элдин эмгекчилдигине, тез уюша калгандыгы менен ынтымактуулугуна баа бергени кошумчаланган. Азыр Кыргызстанда болуп аткан кооперативдин айланасындагы ызы чуу деп койсом болот. Бул кимдерге пайдада, кимдерге зыян. Вот эл өзү ошону ойлонуш керек да. Кооперативдер качан пайда болду? Бизге аз эле убакыт болду да, Кыргызстанда 4-5 жыл эле убакыт болду. Но ошол 4-5 жыл убакыттын ичинде канчалаган адамдарга жардам бере алды да кооперативдер. Азыр көпчүлүк элдерге кооперативди жаман жагынан көргөзүүгө аракет кылып атышат да. Кооператив бул өзүбүздү мындай карапайым элдер чогулуп ашар жолу менен бири-бирине жардам берүү да. Эгерде кооператив Кыргызстанда биринчи болуп кадам таштап башка өлкөлөрдө иштебесе, анда корксо болот. Кооперативдер деген башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп атат да. Иштегенде да ушундай жемиштүү иштеп атат. Кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдү карап көрсөңөр, банк аякта деле бар, бирок эч качан банк өзүнүн ставкасын көтөрө албайт. Анткени альтернатива бар. Эгерде азыр кооперативдерди Кыргызстанда өнүктүрүп ушундай бир нукка салып ала турган болсок, биздин банктар дагы ошол Европанын пайызына келип туура келет да. Мамлекет дагы азыркы учурду мындай туура түшүнүш менен кабыл алыш керек да. Кооперативдерди бут тозбош керек. Муну туура кабыл алып,
аны наоборот өркүндөтүш керек да. Кыргызстан энергетика тармагын модернизациялоо үчүн 50 миллион доллар насыя алууну көздөөдө. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев социалдык тармагына жазды. Анын айтымында насыяны 50 жылга алуу пландалууда. Биз 38 жылга 50 миллион доллар насыя алып жатабыз. Башкача айтканда өлкө 2060 жылга чейин төлөөгө аргасыз, деди депутат. Келишим электр тармагындагы тарифтик саясаттын өзгөрүшүнө ишарат кылат. Кыязы көтөрүлүш болот. Ал түшүндүргөндөй 10 миллион доллар бөлүштүрүүчү тармактарды реабилитациялоого жана модернизациялоого, 35 миллион доллар бөлүштүрүүчү тармактарды санариптештирүүгө жумшалат. Калган акча энергетика тармагындагы реформаларга жумшалат. Келишим бүгүн парламенттин бюджет комитетинин жыйынында каралмакчы. Өз кезегинде энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев бул сумма тармактагы абалды көп деле өзгөртө албайт деп эсептейт. Эгемендүүлүк жылдарында өлкөбүз энергетика тармагына 1,5 миллиард доллардан ашык насыя алды деп эскертет ал. Бирок тармактагы эле кейиштүү абалда жабдыктардын дээрлик 80% эскирген. Мындай абал каражатты максатсыз пайдалануудан улам келип чыккан. Бишкекте ЦИН реконструкциялоону эстесек жетиштүү болот. Бул жайдан жүздөгөн миллион долларлар уурдалганын баары билет. Расул Акматович кошумчалагандай, насыяга акча алуу аздык кылат, кадр саясатын өзгөртүү керек. Энергетика тармагын сабатсыз, тажрыйбасыз коррупционерлер башкарып турса, эч нерсе өзгөрбөйт деп жыйынтыктаган ал. Бишкек шаарынын курултайы 10 октябрда өтөт. Бишкек шаарынын курултайында элдик курултайга барчу делегаттар тандалат жана шаар мэри 2022 жылдын 1-жарымында жасалган иштер тууралуу отчетун берет. Буга байланыштуу шаардык кеңеш токтомунун долбоорун даярдаган. Элдик курултайга Бишкектен 500 делегат катышат. Президент Садыр Жапаров 16 августта ушул жылдын 25 ноябрында элдик курултайды чакыруу тууралуу жарлыкка кол койгон жана жол жобосу бекиген. Ал Facebooktагы баракчасына курултайда бийликтин бардык бутактары элге отчет берерин жазган жана бийлик делегат тандоого кийлигишпейт деп билдирилген. Элдик курултай институту былтыр 5-майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1-сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Элдик курултай институту тууралуу берене 2010 жылы кабыл алынган. Баш мыйзамда да бар эле. Анда курултай жөнүндө конституциялык мыйзам жазылып, бирок кабыл алынбай калган. Токтогул суу сактагычында учурда суунун көлөмү канча? Бүгүн 5-сентябрда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 327 миллион кубометрди түздү. Маалыматты электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдирген. Суунун агып келиши секундасына 312 кубометрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 203 кубометрге жетүүдө деп айтылат маалыматта. Тынар Курбаналиев Алайга концерт бергени барсак, сахнанын жарыгын бербей кыйнашты. Алай жергесине концерт бергени барсак, мага жогору жактан буйрук болгон деп сахнанын жарыгын бербей жаман кыйнады. Бул тууралуу куудул Тынар Курбаналиев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Урматтуу Алай районунун жетекчилери, бизди сыйлабасаңар дагы элди сыйлап коюңуздар. Ушуну менен экинчи жолу ушундай буттосуу болуп жатат. Уят деп жазган ал.